Президент Жапаров бул сапардын алдында Слово-Кыргызстана гезитине орус-кыргыз мамилеси боюнча макала жарыялап, мамлекеттин тышкы саясатында Орусиянын негизги орунда экенин, бул кызматташтыкты чыңдоонун башка альтернативасы жок экенин айтты да. Эмне үчүн Садыр Жапаров Орусиянын негизги өнөктөшү деп эсептейт? Биринчи тышкы иш сапары бул Кыргызстандын тышкы саясатында күтүлгөн эле сапар болуп эсептелинет. Ага таң каларлык деле эч нерсе жок деп эсептейм. Анткени Россия же Орусия дейбизби, Кыргызстан үчүн геосаясаттык константа болуп келе жатат да көп жылдан бери. Мисал алсак, стратегиялык багыттарда биз эки мамлекеттин арасында эл аралык уюмдардын ичинде да мамилелерибизди өнүктүрүп келебиз. Мисалы, коопсуздук багытын карасак, жамааттык коопсуздук тууралуу келишим уюмунун мүчөсү болобуз. Экономика багытын карасак, Евразиялык экономикалык биримдигинин мүчөсү болобуз. Мисалы, билим жана маданият багытында ошол эле орус тилинин мааниси, коомдо болгон орду өтө эле чоң, аны дагы президент макаласында белгилеп өттү. Ошондой эле биздин тышкы миграциянын негизги багыты болуп Россия эсептелип келет. Миграция болсо биз билгендей ички жана тышкы саясатта мындай чоң таасирин тийгизет да. Ошондуктан Россия Кыргызстан үчүн прагматикалык жана саясаттык көз караштан стратегиялык өнүктүш болуп көп жылдан бери эле эсептелип келет. Казак басылмалары Жапаров биринчи сапарын Астанага жасайт деп жазышкан экен. Касым-Жомарт Токаев чакырды деп. Казакстан менен Орусиянын ортосунда тандоо жасоо тышкы саясатта канчалык маанилүү? Мен ойлойм, Садыр Жапаров өзү деле айткандай, тышкы саясатта көп багыттуу принципти колдонуп келебиз. Ошол принцип менен мурда деле тышкы саясатты жүргүзчүбүз. Азыр деле прагматикалык, анан көп тараптуу же көп багыттуу тышкы саясат деп өзү деле белгилеген да. Анан көп багыттуу болгондо мындай да мамлекеттердин арасынан бирөө менен же экөө менен эле өнүктөш болгонго или байланыш түзүүгө мүмкүн эмес да, анткени ага объективдүү жана субъективдүү факторлор бар. Аламдашуу доорунда мамлекеттердин бири-бирине болгон байланышы көп тамырлуу жана ар тараптуу болуп жатканда, бир дагы мамлекет бүгүнкү күндө 100% коопсуздугун камсыздай албайт да. Бир дагы мамлекет ар тараптуу, анан бир эле учурда бүт тараптуу өнүктүрө албайт да. Ошондуктан биз деген өзүбүздүн прагматикалык көз карашыбыз менен ар бир мамлекет менен мамиле түзгөндү дагы үйрөнө билишибиз керек да. Казакстан менен мисалы биздин бир тарапта мамилебиз өнүксө, мисалы Россия менен деле башка тараптан өнүктүрсөк болот. То есть мындай выбор болуш керек да. Сурайын дегеним, биринчи сапардын ушул Казакстан же Орусия деп тандашы Кыргызстандын мамилеси үчүн канчалык олуттуу? Менин оюмча, бул андай деле принципиалдуу вопрос эмес, каяка биринчи барабызчы, анткени бардык эле мамлекеттерге барса болот. Одновременно, мисалы, биз ошол эле башка мамлекеттин президенттерин билебиз да. Иш сапарын, мисалы, бир регионго барганда бир эле мамлекетке барып кетпейт, андай кыттырганга дагы үлгүрүшөт да. Мигранттар менен жолугушаары да белгилүү болду да. Ошон үчүн ошол направление тандалып алынган дейм да. Сиз айткандай эле ошол көп векторлуу тышкы саясатты карманаарын айткан президент. Эми бул кадамына батыш өлкөлөрү маани берет деп эсептейсизби? Кандай маани бериши мүмкүн алар? Биякта мындай суроода, мисалы, Орто Азия региону же Кыргызстан болгон изилдөөчүлөрдүн арасында ойлошот да, Орто Азияны талашып атышат или кызганып атышат бири-биринен депчи. Критикалык анализ жүргүзсөк, ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар. Ошондой эле алардын мүмкүнчүлүктөрү жана чектөөлөрү бар да. Ошол эле Америка Кошмо Штаттары 19-жылы жаңы стратегиясын белгилеп өтүшкөн. Европа мамлекеттери да жаңы стратегиясын кабыл Орто Азия боюнча. Анан ошол стратегиялардан эле биз билсек болот, что Орто Азияда алардын кызыкчылыктары мындай ар тараптуу болгондуктан, анан ошондой эле бири-бирин дополнять этип келишет да. То есть алар мындай кызганып или бири-бирине атаандаштыкты мындай өтө деле өрчөтө беришпейт да. Садыр Жапаров өзүнүн макаласын жарыялады, жергиликтүү басылмалар жазылып атат бул эки тараптуу жолугушуу боюнча. Ал эми орус тарап үчүн бул жолугушуу канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Эми биз 21-кылымда жашап атканда, баягы эски доордун классикалык теориялардан деле отказ бергенге возможно становится. Партнерские отношения болгондо эки тарап тең бирдей заинтересованность проявляет, да, то есть кызыкчылыктары бар. Биз канчалык Россиядан күтсөк, ар тараптуу кызматташтыктычы, алар деле бизден ошондойду күтөт. Анткени бүгүн Америка менен Орусиянын, экинчи жактан Америка менен Кытайдын тирештерин билебиз. Анан Орто Азияны Россия көп жылдар бери эле сфера своих интересов деп келген да, то есть ошол эле коопсуздук уюмунан, Евразиялык биримдигине
менен Орусия өзүнүн мындай тышкы саясатында устойчивый позициясын алыш үчүн ошонун баарына биз тараптын деле мындай одобрениясы керек да. Ошондуктан аларга дагы бул будет знак в сторону того, что мы готовы сотрудничать. Сиз айтып кеттиңиз, Кыргызстандын Орусия менен болгон мамилеси бул бир жагынан муктаждык депчи, бул мындай реалдуу кызыкчылыктан улам деп. Эки тараптын жолугушуусунун анда күн тартиби кандай болуш керек деп эсептейсиз? Кайсы маселелерге көңүл бурулуш керек? В первую очередь, Евразиялык экономикалык биримдигинин ичиндеги чоң расширение перспектив болуш керек. То есть биздин предпринимательский сферага в первую очередь Казакстандан өткөн товарлар көп жылдан бери вопрос жаратып келет да. То есть канчалык өтүшөт, жана фитосанитарный требованиялар боюнча, ошол эле мигранттардын позициясы боюнча Россияда европейский санкциялар киргенден бетер биз билебиз, что российская экономика как бы тоже имеет очень много таких моментов неразвития. Ошонун баары отражается на наших мигрантах, которые возвращаются на родину. Права и обязанности наших мигрантов в России, то есть алардын расширениясында ошол эле пенсионное обеспечение прохождение наших товаров через границу Казахстана, активная позициясын во внешней политике Кыргызстанда колдонуш керек да, дагы мүмкүнчүлүктөрүн расширять эткенгечи. Ошол нормативдерди или стандарт дегизби, ошолорду Кыргызстан өзү дагы разрабатывать этип, предлагать этиш керек да, предложенияларын киргизип. То есть разрабатывать свои стандарты и внедрять в РАЭС. Не требовать, а больше инициировать и как бы, то есть собирать некую площадку, чтобы отстаивать свои интересы.